Ассалому алейкум, урматтуу Москвалар YouTube каналыбыздын каталуучулары, замандаштар. Амансыздарбы? Бүгүн Подольский шаарчасындабыз. Бул жакта сонун эжебиз чакырып келип калдык. Жегенге эч нерсебиз калбады. Эки балам менен ушу Москваны Подольский шаарындамын. 2 айдан бери квартплатамды төлөй албаймын. Кичине кызыңыз канча айлык дедиңиз эже? 1 жаш 2 айлык колунда наристе бар экен. Анан 3 жашка чыккандан чоң кызы бар экен. Кыскасын айтканда, эки жолго түшүп, кыскасын айтканда, ошондой болуп, эжебиз өзү 2 бала менен калып, балдары жаш болуп, эч жака чыгып иштей албай, ушундай тагдыр болуп калыптыр, туугандар. Биз дагы уже ооз ачып эле бияка баса бердик, угуп эле колдон келишинче бир нерселер алганга аракет кылдык. Эми бул көп деле нерсе эмес болду. Мындай эле ошо эмне памперс беле, сүт беле, банан беле, бир йогурт беле дегендей эле да. Эми көңүл кош карабастан орозонун күнүндө ушундай жардам берип койсок жакшы болот эле. Эженин паспорту просрочный экен. Ошону эмне кылат? Посольстводон бир аз жардам берип көмөк көргөзөбү? Кыскасын айтканда, Кыргызстанга жөнөтүп иш керек. Эже кандайсыз? Мындай жүзүн көргөзбөй эле тартайлык, эми кичине эле белет үчүн дагы жүзүн көргөзүп чыгара берсең дагы болот эми. Кандайсыз эже? Саламатсыздарбы бардыгыңыздар? Жакшы, рахмат. Орозонун күнүндө келгендериңизге дагы рахмат сиздерге. Эми ар бир адамдын башында боло турган нерсе экен. Эртеңки күнүңдү бүгүн билбейсиң, бүгүнкү күнүңдү эртең билбейт экенсиң. Жакшы эле жашап жүргөн элем мен деле. Эми жашоомду анча эле неме кылбай эле коеюн. Өзүм жакшы эле иштеп, балдарымды эч нерседен кем кылбай багып жүрөт элем. Ошо жалгыздыгымдан балдарды саат 3-4-тө уктатып коюп, салонум бар эле, барып жууп келет элем. Салонумду жууп келгенимче кичине нац орустар, кошуналарым бар эле, ошолорум эмелерди чакырып койгон экен, органдарды чакырып коюп, балдары жалгыз калат, өзү иштейт, таңкы 4-тө кетет жумушка деп. Ошол менен ошого байланыштуу отуруп калдым үйдө, эч нерсе кыла албай. Ошого аргасыздан эми Москвага барган, эме бердим, жардам сурадым ушу кетишиме. Документим бүтүп калган, просрочный болуп, паспортум. Ошо бардыгыңыздардан Кыздарыңыздын метрикасы да жок азыр, кичине кызыңызда? Кичине кызымдын метрикасы жок, кичине кызымдын. Чоң кызымдыкы бар, кичине кызымдыкы метрикасы жок. Өзүмдүн паспортум просрочный болуп калды. Ошого жардам берип койсоңуздар, кетейин деген оюм бар эле. Сиздин Сбербанк карталык номерлериңизди бияка коюп койдук. Эмне деп чыгат ошондо? Чегирткеева Сонун Акылбековна деп чыгат. Бул үйүңүздө баягы көп экен, таракан көп экен. Хлоппу, тараканбы? Таракан канча дарылап неме кылсам, ама кошуналарымдыкынан кичине орус кошуналарым бар. Үйлөрүн жыйыштырып алгандыктан ушул жерден эле кирип, ар күнү дарыласам, ар күнү ушу. Көргөзүп койгула. Оң карап койгула. Кетишин карагыла. Бул эжебиз түнү менен уктабайт экен. Таң аткыча уктабай ушу балдарын карамай экен да. Эгер ошол калоочулар болсо, квартира кармагандар болсо, ошол центрирээк Москвага алып барсак жакшы болот эле. Где-то бир сааттарда келдик биз дагы сендерден. Пробка бар жок. Ошол туугандар жардам керек. Кыскасын айтканда, көңүл кош карабайлык. 2000 адам көрөбүзбү, 3000 адам көрөбүзбү, бир ошол 150-200 сом которуп койсок дагы эжебиздин 2 айлык квартплата төлөнүп калат. Жегенчке анан авиакассасында да иште тыйын чыгып калса, Кыргызстанга салып жиберет элек. Кыргызстанда үй барбы эже, эмне кылайын дейсиз барып? Кыргызстанда барып эми жерде эми тууган туушкандарым тайнем өтүп кеткенден кийин үйлөрдү сатып өзүлөрү бөлүшүп алышкан, мени чыгарып коюшкан. Кийин ал кезде мени чыгарып койгондо мен 5-класс элем. Мен колума сумкамды карматып чыгарып коюп, кошунам мени чоңойтуп, ошо кошунам неме кылган, окутуп. Ошол менен тагдырым эми өзүм жаш кезимден баштап эле тагдырым оор болуп калды. Сыноо экен да эже, бул 2 күндүк сыноо жашоодо капа болбоңуз. Ооба. Жака барсам эми квартира снимать кылып, балдарым менен өзүмө карап, өзүм иштейм, өзүм андай эле бош кыз эмесмин.
Өзүм жумушка өзүм чынчылмын. Үйүңүз кичине экен. Бияга үчүн бул жагы 1,5-2 үй ошондой эле. Бул канча 10 миң дедиңиз, а? 12 миң 12 деген, миң беле. 12 миң деди эле, анан 10 миңге түшүрдүм. Свети менен баары 12 миңге чыгып кетип атат. Бардыгынан таракандын бардыгы. Свет круглосуточно күйүп турат, свет. Кошуналарыңыздагы туугандар экен, а? Кошуналарым уруштар, экен. мушуктар көп. Сасып кетиптир. Мушуктары көп кошуналарым, урустары. Мүмкүнчүлүк болсо туугандар ошол центрге алып барсак, анан мен салып центрге алып барайын десем, менде детский кресло жок. Вот такси байкаларды көрсөм, эжебизди алып барып бир квартирага жайгаштырып, документтери бүткөнгө чейин. Ошондо документтериңиз кандай болуп чечилет эже? Документтерим эми азыр посольствого паспортто, эгер бул жер бар деле билбейм, досрочно бул жерден паспорт бербейт экен. Мен сүйлөштүм посольство менен, 1 айда чыгат паспорт деди. Эгер бул жерден неме менен сүйлөшүш керек, баягы рождение роддом менен сүйлөшүп, ошол жерден мы срочно домой надо уехать деп сураш керек. Жазып бере аласыңарбы, паспортту бүтүп калган, утеря паспорт менен срочно жазып беришиңер керек десе, булар деле эми адам го, жазып берсе керек, кичине проще болот да. Утеря паспорт эми адамдыкы бир күндө кечке чейин бүтөт экен, мен сураштырдым. Кечке чейин эле бүтүп калат экен. Ошого кичине тез. Эгер ошол утеря паспорт болуп чечиле турган болсо, эгер паспорт менен кылып беремин свидетельствоны деген болсо, анда 1 ай күтүш керек болот. Паспорт 1 айда чыгат экен. кыскасын айтканда, туугандар бардыгы барып тыйынга такалып атат. Жок дегенде тууга жигиттер ушул эжебизди көчөдө калтырбайлык. Ошо бир 500 биле, 200 биле которуп активдүү көргөзүп коелук. Мындай көчөдө калбасын биз эжелер. Кыргызстанга салып ийелик. Мында кыйналбаңыз эже, чындапчы. Москваны коюң, болуп, Кыргызстанга кетиң. Ошо колдон келишинче жардам берип коелук. Эженин өзүнүн Сбербанк номерлери, каалоочулар ошо көңүл айтам дегендер дагы болуп калат. Өзүңүздүн жеке номериңизби, связыңыз бар ошодо. Ошондон айтып коелук. Көбү сурайт да менден, чынын эле. Чалып ишенбегендер дагы бар экен туугандар. Ошол номерим. Орозонун күнүндө бири-бирибизди калтырбай, таракандарыңыз мага жакпады. Түнү менен ушу кооруп чыгат экенсиз эже. Эки аткылуу кыздарыңыз да, караң. Саат 8-9 чейин уйку жок менде. Денектеги кыздарыңыз бар экен, а? Күндүзү 1-3 саат уктайм. Адам 24 саат уктаса, 24 саатта 8 саат уктаса, мен 24 саатта 3 саат уктайм. Куда каласа өтүп кетет. Мунун баары өтүп кетет эже. Бул күндөр дагы өтөт, Кыргызстанга дагы кетесиз. Куда каласа бул биз биримдиктебиз эже. Орозонун күнүндө ишиңерге ийгилик берсин сиздерге. Мен ошончо эжелерим бар эже. Кийим магазиндери барча, куда каласа ошолор мага связга чыккан болсо, мен сиздердин аманатсыздар бул кыздарга, балдарга чейин жеткирип берүүгө даярмын эжелерим. Мен көп эле жакшы тааныйт, куда каласа. Көп жерде эле тартып жүрөм, куда каласа. Эгер кийим маселесинен жардам берем дегендери болсо дагы мен даярмын жеткирип берүүгө. Акырын нерсе мен чыгарып берем эжени Кыргызстанга кеткенге чейин. Эртең болсо посольстводон барабызбы, эмне кылабыз? Кыскасы айтканда, детский креслосу бар, кызматка даяр акелер болсо, мен өйдөгө мен номерлерин коюп койгонмун. Мага связга чыгыңыздар туугандар. Ушул эжелердин иштерин бүтүрүп берелик. Комнатасы барлардан связга чыгып койсок, ушул эжени центрге алып барат элек. 2 айлык квартплатаны төлөп. Мейли эже. Куда калса келебиз жакын күндөрдө. Рахмат сиздерге да, рахмат келеңиздерге. Орозонун күндө орозоңуздар кабыл болсун. Эмне ниет кылган болсоңор, бардык ниеттериңиздерге жетиңиздер. Коп болуңуз. Анан кирди чыкты маселелер болуп калса туугандар, чет жерге көп жүрөбүз. Сүйнаган менен кирип чыгып келиңиздер. До конца айдашып, бардык жоопкерчиликти мойнуна алып, алып барып келишет. Келгенден кийин аны 3 айга квартирага регистрация коюп беришет. Өзүм дагы барып келдим, ишеничтүү адамдарды гана сиздерге сунуштаганмын. Рахмат баарыңыздарга.